Ырчы Кенже Дүйшеева ар бир жылга рецепт салып, жыйынтык чыгарганды жактырат. Былтыркы жылы эсинде калган маанилүү окуяларды эстеп, 2018 жыл ал үчүн жемиштүү болгонун айтат. Ар бир жылга ар бир адам мындай эмне жумуш жасадым деп өзүнө рецепт салат да артка бир калчу. Былтыркы жылы мага көбүрөөк эсимде калганы кызымдын мектепке барганы. Мен үчүн мындай бир жоопкерчиликтүү, өзгөчө бир жүрөк кубантар, биздин үй бүлө үчүн өзгөчө мындай бир кубанычтуу нерсе болду десем болот. Андан сырткары жебе командасынын жигиттерин ушул ар бириңерди жеке дагы ырдап, мындай өзүңөр сынап көргүлө дедим. Бул дагы оңой отурган жок. Анткени группа менен жеке ырдагандын да айырмачылыгы бар. Андан сырткары көбүрөөк мындай эсимде калганы курулуш иштери менен көбүрөөк алек болдум былтыр. Салып атабыз дагы эле. Үй салып атабыз, анан көбүрөөк Бишкекте мындай уста убактым да көбүрөөк. Ал эми жаңы жылды ырчы айым үй бүлөсү менен Казакстандын Алматы шаарында тоскон. Бул сапар жаңы жыл эмнегедир тынч кирип келди деп жылмаят. Бул бизде баягындай традиция сыяктуу да. Бир жылды биз Кыргызстанда тоссок, бир жылды Алматыда тособуз. Быйылкы кезек Алматыда болду. Эртерээк барып, бар жокту жыйнап дегендей. Кээде мындай аябай шаан шөкөт менен болот да. Бул жолкусунда абдан мындай токтоо, мүмкүн өзүм токтоло түштүм окшойт деп ойлодум. Энелерим да кошо барган, сиңдилерим кошо барышкан, 5 адам тостук. Анан 12ден кийин анан жакын досторго, тууган уктарга саат 3кө чейин кыдырып, жакшы каалоо тилектерди айтып, андан кийин жалаң гана жакшы нерселер, аяк бияка барып дегендей. Көчөлөрдө жакшы нерселерди көрүп, бир топ убакытка чейин эс алып, көп жакшы пландарды алдыга коюп кечигиме келдик. Кенже Дүйшеева быйылкы жаңы жылдык берүүлөргө тартылган эмес. Мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү. Бир теманы кайталаганды жактырбайм. Эгерде быйыл жаралган чыгармалар болсо деле, мисалы бир оригиналдуу бир нерсе болбосо, мен ошол нерсени элге көрсөткөндү жактырбайм. 5-6 программага тартыла турган болсо, ошонун баардыгы 5 түрдүү костюм, 5 түрдүү ыр болуш керек. Бул менин өзүмө койгон талабым деп ойлойм. Элди дагы көрүүчүн да сыйлай билиш керек. Анан эле кайсы каналга койсоң эле бир эле костюм менен, бир эле ыр менен эле ырдай бергенде, бул мен өзүмдү көбүрөөк мындай элге караганда да өзүмдү көбүрөөк жемелеп коем. Сен эмнеге муну туура эмес кылдың? Ошол учурда балдарда деле ошол нерсени текшерип атам. Эч качан ошол бир кийип чыккан костюмдарды экинчи жерге кийбегиле деп. Бул ырды деп суранышты, бул ырды же деп айтышты. Анан бирок мен эмнегедир каалаган жокмун. Анткени өзүмдө ошондой бир план болот менде. Жаңы жылдын алдында балдар гана силер. Балдарымды силер катышкыла дедим дагы, мен быйыл жаңы жылга катышпайм деп айттым. Көгүлтүр өзүнө катышам деп ойлогонмун, бирок тилекке каршы мен убакытка жетип келе албай калдым. Кечигип калдым ошол эмеге. Анан эми жаңы чыгармаларды ушул жаңы жылдан кийин гана элге тартуулайынчы деп чечтим. Бул менин чечимим. Жылда негизи ошол биринчи жолу ошо катышпай калган учурум быйыл болду да, негизи. Силер туура багамдапсыңар. Себеби мындай өзгөчө мыкты чыгармаларды даярдагам. Азыркы ушул 2019 жылга аябай бышып турат. Себеби байма-бай мыкты клиптер жарык көрөт. Мыкты чыгармалар, эч ким уга элек. Жаңы клиптер, жаңы өзгөрүү дегендей. Жакында Жебе тобунун курамы жаңыланат. Мунун себеби топтун эски курамы менен келишимдин соңуна чыккандыгы дейт ырчы. Бул эми менин проектим да. Бул мындайча айтканда ошол топтун продюсеринин өзүнүн чечими деп айта алам да. Балдарды эмне үчүн мен ошол бир жыл мурда ошол жеке ырдаганга мындай багыттадым. Анткени балдарга башында мен айткан учурда эмнегедир кичине жактырышкан эмес ошол нерсени. Жок, биз топту ошол топту эле ырдап, топтун эмеси менен деп, анан адам чыгармачылыкта иштегенде колдоодо жүргөндөгүсү бул башка нерсе, а жеке иштегенде да кыйынчылыктар тууларын сезүүсүн билдирдим. Качан гана ушул баягы жалгыздап, клип тартып, мындай кыйынчылыктарды билген учурда эки эсе мен сыйга ээ болдум. Мындай ыраазычылык. Бул тарбиянын дагы бир бөлүгү деп айта алам. Ага чейин бирок мен балдардын группанын ичиндеги нерседе айтканмын, бирок силерден дагы башка жаштарга жол берүү керек. Бул менин чечимим, анткени мен эми өзүңүздөр билесиздер, баягы бир эле коллективде 17 жылдан ашык убакыт иштегем.
сөзсүз түрдө бир нерсеге чектелбеш керек, мындай эгоист болбош керек деген сөздү айткым келет да. Анткени чыгармачыл балдардын, сенин командаңдын, ошол эмгегиңдеги балдардын, мисалы кыздардын болобу, ошолордун өспөй калуусунан коркуш керек. Мисалы топтон кеткенден кийин ошолор андан ары чыгармачылыгын улай албай кала турган болсо, ошол нерседен чочулоо керек. Менин тарбиялаган, менин жемишимдеги адамдар андан ары жашоосун улай албай калды деген нерседен уялуу керек деп ойлойм да. Эгерде бүгүнкү күндө ошол ЖБТОнун ар бир курамындагы жигит, жеке ар бири, топтун ичинде болсо деле, жеке деле бүгүнкү күндө ар биринин өзүнүн татынакай жүзү бар. Себеби ар бири 3төн, 4төн, 5тен клиптерди даярдады, элдин сынына койду. Абдан мындай толкундануу менен кабыл алдым. Аз эле убакыттын ичинде ошол ЖБТОнун команданын балдары менен кошо жаңы ЖБТОнун жаңы курамын биз чогуу тандайбыз. Бул эми мына ушул февраль айында. Мурда ЖБ командасына бир 70-80 100гө жакын балдар кабыл алынган болсо, ошонун ичинен булар тандалып алынганда, азыр мындай көп болот деп ишенем. Себеби жерлерде тандалат. Абдан мындай өзгөчөрөөк таланттуу жаштарды кабыл алгым келип турат. Себеби кайрылууларда, интернет булактарында абдан көп. Ошондой эле өзүнүн кызы Тамирис дагы чыгармачылыкка кызыгарын айтат. Чыгармачылыкка көбүрөөк жакын болот окшойт деп ойлонуп калам кээде. Анткени жаңы жазылган ырлар болсун, жаңы чыгармалар болсун, ошолорго өзгөчө басым жасап, мисалы угат. Быйылкы жылы өзгөчө ушул Мирбектин ырын абдан жактырды да, ошону тынбай эле кайсы жерде болсо да ошону угат. Мурас деген чыгармасыны мага айтат да, апа, мага эң көп мындай мага жаккан ырчылардан билесизби деп айтат. Анан ким десем, Мирбек Атабеков деп. Жакшы балам деди. Себеби азыркы жаштарга сен табитти түз бере албайсың. Чындык менин досум деп көп айткан ырчы Кенже Дүйшеева бул нерседен көбүрөөк жапа чегип калам дейт. Жапа чегет экенсиң. Ошону мен көбүрөөк моюндадым. Жакын дос, же эле дос сыяктуу өздөрүн санап жүргөн адамдар сенден алыстай түшөт. Бирок бир жакшы нерсе, чындык дайыма сени жандап жүргөн учурда уйкуң тынч болот. Эгерде жалган айткан адам ал дайыма коркуп жүрөт. Эртели кечпи баардык нерсени өзүнүн мындай ачык айын сыртка чыга турган учуру болот. Баардык нерсени. Ырчайым жакында эле социалдык тармактагы баракчасына мени каралаганыңды токтот, сен менин окулуп бүткөн китебимсиң деген таризде билдирүү калтырган. Бул сөздөр кимге карата айтылганы тууралуу сурап, төмөнкүдөй жооп алдык. Бул жөнүндө дагы журналисттер көбүрөөк сурады. Ушундай мүнөздөгү адаммын. Окуп бүткөн китепти барактай берип эле артка кылчай бергенди жактырбайм. Эгерде окуп бүтүп койгон китебим болгон болсо, ал кызыктуу болсо мүмкүн бир-эки барактап коюшум мүмкүн. Эгерде чындап мындай бир кызыгы кетип калган учурда, аны кайра сөз болсо дагы артка кайрылууга ниет бура бербейм. Бул менин мүнөзүм. Анткени алдыда андан күчтүү, андан кызыктуу китептер көп да. Өзүн өтө бийиктикте ээлеп, ошол нерседен түшө албай жүргөн адамдар бар. Бул нерсе убактылуу экендигин эч ким билбейт. Чыгармачылык чөйрө болсун, бизнес болсун, баардык нерсенин баары келип кете турган нерсе. Бирок ошол купуя, адамдык сапат, мыкты тарбия, кечиримдүүлүк, эмне үчүн мисалы баарын эле ушул кечирим сурай бериш керек. Бир жолу мен деле ушундай нерсеге барып коюшум керек деген нерсени адам өзүнө да сиңирип билүү керек. Оңой жеткен кыял кыял эмес деген ырчы жашоосундагы баардык кыялдарына кыйынчылык менен жеткенин айтат. Кыялдардын баардыгы орундалат дегенден ошонун бир 50% орундалып калса эгерде, анда көпчүлүгүнө жеттим деп кубаныш керек. Күткөн кыялдар болот да, ошолор келди десем болот. Бала кездеги алар келди десем болот. Бирок дагы мындай өзгөчө көп кыялдарды мен мындай жөн эле мындай баягы көптүрүп кыялдана бербейм да негизи. Себеби кээде чыгармачыл инсандарда ошол көздөгөн нерсеси аткарылбай кала турган болсо, мындай бир капалык көбүрөөк орноп калышы мүмкүн да. Жашоодо мен реалистмин негизи. Да, реалдуу көз карашты караганды жакшы көрөм.
эч качан мындай бир жүрөгүмдү өтө эле кубантып деген бир нерсеге келбептирмин. Баардыгын мен кыйынчылык менен мындай кыйынчылык менен жеткен, ошол кыялдарга кыйынчылык менен жеткен адаммын деп өзүмдү айта алам да. Бул күндөр мага оңойго келген жок. Турмушка чыкканга чейин өзүмө көп деле көңүл бурбаптырмын. Азыркы кенжени жакшы көрөм деген ырчы жолдошу тууралуу дагы айтып өттү. Өзүн жакшы көргөндөн качпаш керек. Эми кичине мындай жашыраак мезгилде чындап эле мындай көбүрөөк баардык нерсе жага берет, мисалы, бара бара сырткы келбет өзгөрөт дегендей өзгөрүүлөр болот. Бирок негизи мода жагат. Мода жагат. Мурда көбүрөөк мындай өзүмө көңүл буруу азыраак болчу турмушка чыкканга чейин. Азыркы күндө кенжени жакшы көрөм. Жолдошум албетте менин интервьюларымды, мен берген маектердин баардыгын көрөт. Албетте биринчи сынчым жолдошуң болот дегендей. Анан көбүнчө ушул мага көбүрөөк айткан нерсеси абдан ачык сүйлөйсүң деп айтат. Сен мындай бетке айтасың дейт да. Ушул нерсени мүмкүн ал менин жанымда жүрүп, ошол мындай мен ошол учурда мындай бул нерсени оор кабыл ала турган, жалган нерселерди, ушактарды мындай жага бербей тургандыгын сезет. Анан сен өзүң мындай ачык сүйлөйсүң дейт да. Мындай адамдарга окшоп жаап-жашырып, мындай абдан мындай өтө эле эчтеке сыпайы, эчтеке ушул кыз абдан жакшы да, эч ызы чуусу жок, болбосо ушундай деген бир сен деле ошондой нерсени акырын эле мындай эчтеке сүйлөбөй эле баары түзүк, жакшы, соп-сонун эле тура бербейсиң деп мени көбүрөөк эме кылат да. Эмне үчүн сен ачык сүйлөйсүң? Сөзсүз түрдө азыр мына силердин интервьюңарда дагы көрөт дагы, мисалы айтат. Сен ону эмнеге айттың? Мындай бир жашырып сыр катары коюп койбойсуңбу? Мындай көп нерсеге басым коюп айтпагын деп. Эми бул эми баары бир айтса деле, баары бир мен эми бул мүнөзүм дейм. Канча аракет кылсам деле баары бир бул жердеги нерсени сүйлөйм. Маек соңунда ырчы айым кыргыз элин жаңы жылы менен куттуктап өттү. Журтубуз аман болуп, жалаң гана жакшылыктарда, бизди ушул элдин кызматында чарчабай жүргөнгө насип этсин. Ал эми журтубузда болсо жалаң гана аманчылык, жакшылыктар болсун, тынч болсун. Өлкөбүз мындан ары дагы гүлдөгөн мамлекет, биз сыймыктанган мамлекет болуш үчүн биз күтпөстөн кошо жардам берип ар бирибиз аракет жасайлы. Желегибиз көктө желбиресин. Кыргызстаныбыз биз сүйгөн Кыргызстан болуп, өлкөбүз үчүн сыймыктанып жүрө берели. Силердин жамаатыңыздарга дагы чоң эргүүлөрдү каалайм. Ийгиликтерди, ынтымакчылык. Силердин жаңы жылыңыздар менен.